Мына бүгін ұлы Ороза айында ұлы ақын Алыкул Осмоновду эскерип, ар дайым эскеришет ушу Алыкулдун кыздары деген шайыр апалар тобу бар. Ар дайым жакшы самалыктарын, ырларын аздектеп, жакшы кечелерди өткөрүп, Алыкул жөнүндө эскертүүлөрдү көп кылышат. Бул кечелерге апаларга мен чоң ыраазымын. Анан кече айтышты эле, ушу Бишкектеги аларча көрүстөрүндө зыярат кылып бата кылабыз деп, анан мен угуп алып эле кече күнү келдим. Кече келип, бүгүн таң эртең бияка келип Куранды түшүрүп атабыз. Алыкул атабыздын арбагы ыраазы болсун. Салкар акыныбыздын быйыл 110 жылдыгы, Кудай буйрса республика боюнча белгиленет. Түрксой эл аралык уюму Алыкул жылы деп жарыялады. Кудай буйрса биздин дагы иш планда Көгүлтүр Ысык-Көлдө Алыкул таскан көлдүн жээгинде жакшынакай иш-чара өткөрөбүз. Ошондо дагы ошо шайыр апалар Алыкулдун кыздары тобу барышат. Алар дагы өздөрүнүн өнөрлөрүн, ырларын окуп берип, ошол жактан элге ыраазычылык билдирип, элдин батасын алат деген ойдомун. Мындан ары жакшылык болсун, Алыкул атабыздын арбагы ыраазы болсун. Ар дайым эстеп жүрөлү, кийинки урпактарга таанылтып, билдирип жүрө берели. Ушу топту жетектеп келген Жекшен байкеме чоң рахмат. Ар дайым дөөтүсүн айдап алып, кайда болбосун апаларды ыраазы кылып, барган жерине жеткирип, көлгө чейин алып барып, баарын кызматын кылып берет. Жекшен байкеме жана ушу шайыр апалар тобуна миң мәртебе рахмат. Рахмат. Ысык-Көлдө Алыкул Осмоновдун музейинде башкарып келесиз. Сизге рахмат. Анан бүгүн 26 март 2025 жылы Чүй облусундагы Панчойло районундагы Шалдабар айылынын Фрунзе айыл аймагына караштуу Алыкулдун кыздары шайыр апалардын тобу бүгүн биз Алыкул Осмоновго зыяратка келип отурабыз. Бүгүнкү зыяратыбыз кабыл болсун. Алыкул атабыздын арбагы бизге ыраазы болсун. Ушул ыйык Ороза айында окуп жаткан Курандар, тилектердин баары кабыл болсун. Жана Каныш Султаналиева дагы өзүнүн чыгармачылыгындагы ийгиликтери менен китебинин жаңы бет ачарын ушул Алыкул Осмоновдун бейитине келип таазим этип, анан китепканасына үйүнө барып, ошол алсой Куран окутуп, ушундай таазим этип биз ушу шайыр апалар тобу келип отурабыз. Алыкул Осмоновдун ырын биз кантип ырдабай коебуз? Панчойло районунда Катталар айында дагы 21 мартта Нооруз күнүнө карата жана Алыкулдун туулган күнүнө карата жылда чоң иш-чаралар өтүп келет. Быйыл болсо 2025 жылы күз айларында белгиленген мамлекеттик деңгээлде Алыкул Осмонов 110 жылдык мааракеси Кудай кааласа өткөрөбүз деген ниетте турабыз. Алыкул Осмоновдун ырлары өчпөйт. Мурда кандай жазылган, кандай касиети болсо, ушул убакка чейин ырлардын күчү ушунчалык жакшы жазылгандыктан окурмандары дайыма окуп, ушул убакка чейин ырлары ырдалып келет. Жалаң эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде дагы ырдалып жатат. Алыкулдун арбагы ыраазы болсун. Ушул окуган Курандын суурттары баары тие берсин. Бакытка жана Алыкулдун кыздар тобунун жетекчилеринин баарына ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Рахмат. Oldu. Bu emreşme. Saat vardı, время, çığını bilen